Караколдо ээн баштык жасаган жаранга 40 000 сом айып салынды. Өзбекстан мамлекетинен Ысык көлдүн тескей жээгине алынып келинген жейрендер аймактын шартына көндү. Каракол шаарында эхинококоз илдетин алдын алуу максатында эмдөө өнөктүгү жүрүүдө. Ысык көл облусундагы маанилүү маалыматтар топтому бүгүнкү чыгарылышта. Студияда Жанара Алмазбекова, саламатсыздарбы? Үстүбүздөгү жылдын 19 февралында Ысык көл облусунун Каракол шаарында алгачкы ирет масштабтуу эко-форум өтөт. Форумга Кыргызстандын уникалдуу жаратылыш мурастарын сактоо стратегиясын иштеп чыгуу үчүн мамлекеттик органдардын, экология боюнча эксперттердин, коомдук уюмдардын жана бизнес чөйрөсүнүн өкүлдөрү катышат. Иш-чаранын алкагында саркынды сууларды тазалоо боюнча практикалык чечимдер иштелип чыгып, атайын жумушчу топ түзүлөт. Ошондой эле аймактагы экологиялык көзөмөлдү күчөтүү демилгеси сунушталат. Баяндамачылар көлгө болгон негизги коркунучтарды, ошондой эле аларды жеңүү жолдорун, сууну тазалоонун заманбап технологияларынан тартып, мыйзам чыгаруу демилгелерине чейин талкуулашат. Кыргызстандагы бардык аэропорттордун кызматкерлери февраль айынан баштап төш камераларды тагына башташат. Бул чара өлкөнүн аэропортторундагы тейлөөнүн сапатын жакшыртуу, коопсуздукту жогорулатууга жана кызматкерлердин ишин көзөмөлдөөгө багытталган. Төш камералар жүргүнчүлөрдү тейлөө учурундагы маанилүү окуяларды каттап, талаштуу кырдаалдарда объективдүү баа берүүгө жардам берет. Камералар чыр-чатактарды алдын алууга көмөктөшүп, ошондой эле окуяларды иликтөө үчүн маанилүү инструмент болуп кызмат кылат. Бул технологиянын киргизилиши дүйнөлүк стандарттарга ылайык келүү менен жүргүнчүлөр жана тейлөөчү персоналдын ортосундагы ишеним деңгээлин жогорулатууга шарт түзөт. Төш камералар ишке киргизилгенден кийин бардык аэропорттордун кызматкерлери тиешелүү окуудан өтүшөт. Камералар белгилүү бир кырдаалдарда видеону автоматтык түрдө жаздырып турат. Ал эми жазылган маалыматтарда окуяларды иликтөө ыйгарым укуктуу адамдар гана кире алышары белгиленген. Караколдо айдоочулук күбөлүгү жок ээн баштык жасаган айдоочуга 40 000 сом айып салынды. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришкендей, Каракол шаарында БМВ үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу автоунаасын чимирилте айдап, авто ээн баштык жасагандыгы боюнча видео тасма тараган. Бул факты боюнча Каракол шаарынын жол тескөөчүлөрү ыкчам кармоо иш-чараларын жүргүзүп, авто ээн баштык жасагандыгы, айдоого укугу жок унаа башкаргандыгы жана унаанын мамлекеттик белгисин атайын чечип, бекитип жүргөндүгү үчүн жалпысынан 40 000 сом айып салынып, унаасын айып короо жайына токтотушту. Өлкө башчынын улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу жөнүндө жарлыкты жайылтуу жана кеңири пропагандалоо боюнча облустук ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн жыйындар залында иш-чара уюштурулду. Жарлыкты тааныштыруу жана талкуулоодо облустук мамлекеттик органдарынын башчылары катышты. Уңгу жолдун негизги багыттары бул үй-бүлө, коом жана мамлекет, мамлекеттик коомдук саясий жарандык институттардын ишин бир нукка салуу менен нарыктуу, мекенчил, жоопкерчиликтүү жарандарды калыптандырып, кубаттуу мамлекет куруу максатын көздөйт. Өтүп кеткен жылы 18 декабрда өлкө башчы Садыр Жапаров улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу жөнүндө жарлыкка кол койгон. Анда кыргыз эли узак мөөнөттүү идеологияга башкы багытка муктаж экендиги жазылган. Ошондой эле бул абалдан чыгуунун бири элди бир муштумга бириктире турган жаңы демилгелердин жаралышына жол ачкан идеяларды иштеп чыгып, аны ыкчамдык менен ишке киргизүү зарылдыгы белгиленген. Аталган уңгу жолдун негизги багыттары катары айлана чөйрөнү коргоо, адилеттүүлүктү жана абийирдүүлүктү орнотуу, өспүрүмдөрдүн заманбап илим-билимге, мезгил чакырыктарына ылайык жогорку маданиятка ээ болуусу менен бирге кылмыштуулукту азайтуу. Бул маселеге үй-бүлө, коом жана мамлекет үчүлдүгү бирдей кам көрүүгө милдеттүү экендиги жана башкалар камтылган. Жогоруда аталган айлана чөйрө үй-бүлөлүк зомбулук балдар арасында кылмыштуулукту алдын алуу бул прокуратура органдарынын приоритеттүү, артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп эсептелинет да. Ошол анын негизинде Кыргыз Республикасынын башкы прокурору тарабынан тапшырма коюлуп, ал тапшырманы аткаруу максатында Ысык көл областынын прокуратурасынын демилгеси менен мына бүгүн Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү менен Ысык көл областы боюнча биргеликте ушундай масштабдуу бир жакшы иш-чара өткөрүп атабыз.
Президентинин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүндө тегерек стол форматындагы иш-чара уюштурулду. Иш-чарага областтын бардык мамлекеттик кызматтарынын, жогорку окуу жайлардын күч түзүмдөрүнүн жетекчилери жана тиешелүү кызматкерлери катышып, алар өз ишмердүүлүгүндөгү ыйгарым укуктарынын алкагында оңгу жолдо көрсөтүлгөн багыттар боюнча жакшы жетишкендиктерди жана аткарыла турган пландарды маалымдашып, презентация жана видео тасмалар көрсөтүлүп, орун алып жаткан көйгөйлөрдү комплекстүү жоюу чаралары кызуу талкууга алынды. Ошол ар бир айылда биздин ардагерлер кеңешинин төрагасы бар. Ал жерде деген аялдар кеңеши бар, жаштар кеңеши бар, Ооган согушунун ардагерлери бар, Баткен согушунун ардагерлери бар, Тажик Ооган тынчтык батальон орнотуу батальонунун ардагерлери бар, Чернобыль апатынын ардагерлери бар, Ички иштер министрлигинин ардагерлери бар. Булар өтө демилген ардагерлер. Булар айтып койсоң эле айткан убагында келип чогулат. Анан кийин багыттарын, максаттарын көрсөтүп түшүндүрүп койсоң, алар ар бир өзү жашаган жерде, өзү жашаган аймакта элдин арасында ошону түшүндүрөт. Эмне үчүн дегенде, илгери обком партияда агитация, пропаганда бөлүмү болгон. Азыр бул жерде андай бөлүм жок. Ошол коммунисттик партиянын ар бир чыккан токтомун, чечимин деген ар бир адамга, ар бир ишиге, ар бир койчуга, ар бир аксакалга жеткирчү. Бизде ушул аксакалдар аркылуу ар бир адамга ушу президенттин жарлыктарын, чечимдерин, токтомдорун, саясий экономика реформаларын жеткирүүдө деген эле оюбуз. Оңгу жол багыт берген идеологиялык документ иштелип чыгып, анда 9 жобо бекитилген. Анын бардыгы келечек мундун жарандардын мекенчил жоопкерчиликтүү болуп өнүгүп, өсүшүн жана калыптануусун көздөйт. Муну менен улуттук аң сезимди баалуулук жана нарықтуулук менен азыктандырып, бирдиктүү, коопсуз коомду түзүү талабы орун алууда. Салтанат Керимкул кызы, Гүлбарчы Молдоева, Алтынбек Исаев, Ысык Көл жаңылыктары, Кара Кол шаары. Каракол шаарындагы номер 2 кесиптик лицейинде жумушсуз жарандар билим алышууда. Алардын окуулары акысыз, айына стипендия төлөнөт. Азыр тегүүчү бөлүмүндө 18 кыз билим алып жатат. Толугураак кийинки материалда. Мына кооздук салынган чөнтөктөрдү отабыз. Бул жерде карасаңар, могул жерибиз туура эмес болуп калды. Тегүүчү бөлүмүндө жумушсуз жарандардан 18 айым билим алууда. Алар билимди мыкты деңгээлде алып жаткандыгын айтышты. Окуп жаткандардын чоң максаттары да бар. 3-күн окуп атабыз. Абдан жакшы деңгээлде өтүп атат. Сабак өтө кызыктуу. Бардык нерсени ийне жийине чейин үйрөнүп жатабыз. Бизге абдан жагып атат. Биякта деген чөнтөктөн жакаларды тигип, ошолордон баштап үйрөнүп, кийимди бүтүндөй кийимди тигүүгө чейин үйрөнүп өткөнбүз. Жакында мен бул жакта үйрөнүп бүткөндөн соң өзүмдүн жеке кичинекей иш-чарамды ачкым келет. Ошону жеке ишканамды ачып, анан ошол жакта иштеп улантайын деген максаттарым бар. Тигүүчү бөлүмүндө окуу 3 айлык. Билим алган жумушсуздарга көбүн эсе практикалык сабактар үйрөтүлүүдө. Азыр алар аялдардын кийимдерин тигип жатышат. Эми ушул центр занятость менен биргиликте көп жылдан бери иштеп келатабыз. Көптөн кыздардан чыгарып атабыз ар бир профессияда. Бул эми центр занятость менен окуткан эмнеси жакшы? Бул кыздар уже целенаправленно келишет. Окуйбуз, билим алабыз, өздөштүрүп кетебиз, жакшы маяна, жакшы акча табабыз деген кыздар, балдар болот. Аябай кызыгат. Бияка келген кыздар, балдар кызыгат, үйрөнүп кетели деп. Теоретически окутабыз, практически да окутабыз. Көбүнчө шим, юбка, спецодежда тигип чыгышат. Жамангул Тойгонбаев атындагы номер 2 кесиптик лицейинде 10дон ашык бөлүмдө кесипке ээ болушат. Азыр окуу жайда 400 окуучу билим алат. Андан сырткары контракттык бөлүмдөрдө да окуучулар бар. 3 айлык контракттык негизде окууларыбыз бар. Мисалы БС категориясында аябай эле набор болуп атат. Алдын ала набор да биздеки. Азыр да айтып кетсем, азыр уже окуп атышат, бирок марттагы наборго уже группа толуп калган. Кесиптик багытта негизи эми максатыбыз рыноктун талабына жооп берген, практикалык жөндөмү жогору окуучуларды даярдап келе жатабыз. Азыр Кыргызстан боюнча жумушсуз жарандарга шарттар түзүлүп, каттоого алынышат. Аларга кесиптик билимдер берилип, жумушка орноштуруу жагы да колго алынууда. Окуу акысыз жүргүзүлүп, стипендия төлөнөт. Жазгүл Сатаева, Нурдин Урманбетов, Илич Касыйынов, Ысык Көл жаңылыктары, Кара Кол шаарынан.
Ысык көлдүн Тескей жээги жийрендердин жашоо шартына ыңгайлуу аймак. Мындан улам 2021 жылы Өзбекстандан 20дан ашык жийрен алынып келинген. Азыр алар аймактын шартына көнүп, көбөйүп жатышат. Кененирээк Айнура Достукбекованын материалы. Жаныбыздан кетпейт. Биз деле карап турат эшиктин алдында. Күнүнө 2 мал тоютун камдап берип, мүнөзүн талдап билип алган Талапбек мырза жейрендер келген алгачкы күндөн тартып эле алардын жанында. Жем жеп атканда келип, сылап сыйпап, жандарына отуруп атып, булар бизге аябай эле көнүп калды. Бир маал булар менен өзүнчө келип алып, отуруп, бизге көнгөнүнө карап, аралап жүрөбүз. Катуу мамиле жасабайбыз, акырын кирип, акырын мамиле жасасак, ээчип жүрө беришет да артыбызданчы. 2 жылдан бери төл деп атат. Төлү абдан жакшы төлдөдү. Жакшы көзөмөлдөп элдер тийбесе эле бизге жакшы көбөйүп кетет эле. Булар аябай деле сууга муктаж эмес экен, сууну азыраак эле ичишет экен. Тоң району жейрендердин жашоо шартына туура келгендиктен Кызыл Туу айылынын чат участкасында көлдү жээктей атайын коргоо уюштурулган. Тынчтыкты сүйгөн бул жаныбарлар азыр аянты 40 гектарды түзгөн тегереги курчалган жайда кармалат. Бул жердин климатына да жейрендер тез эле ыңгайлашып калды дейт мындагылар. Быйылкы планда ошо жаратылышка кой берүү деген пландарыбыз дагы бар. Кой уй жебеген чөптөрдү жейт, ошо жайытка дагы аябай пайда алып келет. Бул ошол жаратылышка кой бергенде дагы ошол малдар менен дагы жайыт талашпайт. Бул ошол мал жебеген чөптөрдү, тикенектерди жейт. Жейрендер ушул өрөөндө, ушул аймакта көбөйсүн деп тилек кылып атабыз. Кызыл китепке кирген жаныбарга аңчылык кылууга тыюу салынган. Мындан улам жергиликтүүлөргө байма-бай түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келет. Элдерге туура түшүндүрүп, үркүтпөгүлө, алыстан карагыла деп түшүндүрүү иштери жүргүзүп атабыз. Постоянно охрана менен биргеликте келип, Кудай буйрса баары көбөйүптүр. Тоонун борунда жейрендер жүрсө аябай кооз көрүнөт экен. Элдерге да айта кетер элем, келип үркүтпөй, жакшылап биргеликте көбөйтсөк, кийин туристтер келип суктанып, карап сүрөткө түшсө жакшы болчудай экен. Белгилей кетсек, 4 жыл мурда Өзбекстандын Бухара облусунан 27 баш жейрен алынып келинген. Бүгүнкү күндө алардын саны 45ке жетти. Сейрек жаныбарды көбөйтүп, алдыда өлкөнүн башка аймактарына да кое берүү мерчемделген. Айнура Достукбекова, Данияр Аконов, Нурлан Чойбеков, Ысык көл жаңылыктары. Эхнококоз мите курт оорусу булдар төрчүшүп кеткен учурда адам майып болуп калышы ыктымал. Каракол шаарында бул оорунун алдын алуу жана эмдөө иштеринин жүрүшүнөн кабарчыбыз Ийгилик Талгатуулу кабар алып келди. Каракол шаарында эхинококоз оорусуна каршы күрөшүү жана алдын алуу акциясы өттү. Мында шаардык мэрия менен Каракол райондор аралык оорулардын алдын алуу, мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору, ветеринардык башкармалыгы жана номер 2 кесиптик лицейинин кызматкерлеринин катышуусунда шаардагы тургундардын үй жандыктарына эмдөө акысыз жүргүзүлдү. Азыркы убакта эхинококоз боюнча эпидемиологиялык абал оор боюнча калууда. Былтыр 85 учур катталса, 24-жылы, 23-жылы 102 учур катталган. Бир аз азайганы менен бул эң оор абалда катталышы деп эсептейбиз. Кыргызстан боюнча биздин Ысык көл облусу 3-чү орунда туруп атабыз. Ал эми Орто Азия мамлекеттеринен биз эң биринчи орунда туруп атабыз да. Бул эң өкүнүчтүү болуп эсептелинет. Эхинококоз оорусу тууралуу калкка маалымат берүү бул оорунун алдын алуу максатын көздөйт. Тиешелүү адистер шаар тургундарынын үйлөрүн кыдырып, ит мышыктарына эмдөө иштерин жүргүздү. 2 күндүк иш-чаранын алкагында 150дөн ашкан үйгө вакцинация иштери аткарылды. Биз 3 нерсени бир убакта аткарып атабыз. Биринчиси Бешенство кутурма ылаңына эмдөө жүргүзүп атабыз. Жана ошондой эле дегельминтизация куртуна каршы эхинококоз, альвеококоз ылаңына алдын ала таблеткаларды берип атабыз. Анан ошол эле учурда ар бир итке мондай паспорт берилип атат. Бул дегельминтизацияга, эхинококоз, альвеококозго ар бир 3 ай сайын берилип турат. Алдын алуу жана элге түшүндүрүп жеткизүү жалпак тил менен бир эле дары же вакцина жасап кетпестен ошону элге жеткизүү. Бул оору кандай болор? Бул мите курт оорусу иттен гана жугат. Ит мышыктан гана жугат. Бул ит мышыкты ветеринардык кызматка быйылкы келинген дары, бесплатный дары менен акция жүргүзүлүп жатат. Ал болсо ар бир жылда 4 жолу өткөзүлүш керек. Эхинококоз мал жандыктардан
адамга жуккан коркунучтуу илдеттердин бири. Андан айыгуу көп акча каражаттарын гана талап кылбастан татаал процедуралардан турат. Ошондуктан жакшы көргөн жандыктарды багууда аларга маал-маалы менен эмдөө жүргүзүп туруу зарыл. Ийгилик Талгат уулу, Алтынбек Исаев, Илич Касейнов, Ысык көл жаңылыктары, Каракол шаары. Айыл чарба министрлигинин тапшырмасына ылайык жер-жерлерде өтүп жаткан айыл чарба жарманкеси бул ирет Балыкчы шаарында орун алды. Жарманкеге дыйкан фермерлер жана социалдык контракт менен ишкердикти жүргүзүп жаткан жарандар өндүргөн айыл чарба продукцияларын алып чыгып, калкка ортомчусуз базар баасынан арзан сатышты. Кененирээк кабарчынын сюжетинде. Балыкчы шаарында азык-түлүк жарманкеси өттү. Иш-чарага шаар тургундары активдүү катышып, күнүмдүк керектелүүчү азыктарды базар баасынан төмөн сатып алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Айрыкча бодо малдын эти суроо талапка ээ болуп, эң тез сатылып кеткен продукциялардын бири болду. Жарманке башталганда эле эт сатып алууга келгендердин узун кезеги пайда болду. Ушунтип уюштуруп турса сонун экен, мына элдер өтө сонун кубанычта болуп атат, арзан алып атышат. Biz de alып келебиз буюрса, май, балык дегендерди алып келмекпиз. Бүгүн жетишпей калдык эмкиден. Жумасына уюштуруп турула ушундай. Биздин балыкчыга керек экен ушундай. Бүгүнкү Балыкчы шаарында болуп аткан ярмарка абдан жакшы болуп атат. Ушундай ярмаркалар болуп турсун, элдин маанайы көтөрүлүп, картошканын баасы арзандап, эт арзандап, кымбатчылыктан кичине ылдыйраак чыгып атканына мен абдан кубанычтамын. Балыкчы шаары өркүндө өсө берсин. Жарманке эң жакшы экен. Мына бизге кошулган аймактардагы ак өлөң, эки көк мойун октордон ушу дыйкандар келип өзүнүн алмасын, картошкасын жана бодо малдарын союп алып келиптир. Бүгүн эң жакшы 550 сомдон килограммы базар баасынан эң ылдый, эң жакшы. Мына мен өзүмө 6 кило ет алдым, жылкынын тайдын эти түндө союлган, свежий, устукандары, ичеттери менен, казы картасы менен экен. Мына бүгүн жакшынакай ярмарка болуп атат. Ушуну жумасына өткөрүп турса, эң жакшы болот эле да, бул шаарыбыздын, элибиздин калкка эң мындай бүгүнкү күндө жакшы эме болмок. Биз өзүбүз да ишкербиз, сүйүнүп атабыз, жакшы. Жарманкенин максаты социалдык экономикалык жактан азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо, калктын азык-түлүк товарларына жеткиликтүүлүгүн камсыз кылып, баалардын негизсиз жогорулашын алдын алуу болууда. Аталган демилгенин узак мөөнөттүү иштеши айыл чарба секторунун өнүгүшүнө оң таасирин тийгизип, азык-түлүк саясатынын туруктуулугун бекемдейт. Социалдык маанилүү товарлардын ярмаркасы болуп атат. Бул министрлер кабинетинин Бакыт Эргешевич Төрөбаевдин жыйынында берилген тапшырма. Ошол тапшырмага ылайык башка айыл аймактарда, шаарларда мындай жарманке дем алыш күндөрү өтөт. Ал эми бизде ушул дем алыш күндөрү Кочкор Бостерге биздин соодагерлер кеткендигине байланыштуу биз мына бүгүнкү күнү экинчи күн өткөрүп атабыз. Социалдык маанилүү товарларга тактап айтканда ушул этке, картошка, пияз, сабиз ушундай өңдүү товарларга базарда базар баасы бир убакта тез темп менен өсүп кетүү коркунучу жаралды. Ошондуктан мамлекет өзүнүн ыкчам реакция кылып, ушундай бардык республика боюнча жарманкелерди уюштуруу боюнча тапшырма берилген. Балык шаарынын мэриясы дагы ошол тапшырмаларды аткарып, бүгүнкү күндө Балыкчы шаарына жана Балык шаарына караштуу калктуу конуштарда айыл жергесинен түз дыйкан фермерлер болобу бардыгын уюштуруп, мына бүгүнкү күндө ярмарка өткөзүп турабыз. Балыкчы шаарында өткөн азык-түлүк жарманкесинде азык-түлүккө болгон суроо талап жогору болгондуктан шаардык мэрия жарманкенин өтүү мөөнөтүн дагы бир күнгө узартуу чечимин кабыл алды. Ал эми бул иш-чара министрлер кабинетинин тапшырмасы менен жергиликтүү бийлик тарабынан уюштурулду. Калкты арзан баадагы азык-түлүк менен камсыздоо максатында жана жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү колдоо демилгеси менен өтүп жаткан бул жарманке облустун башка район шаарларында дагы уюштурулууда. Алтынай Рыспай кызы, Сталбек Саманчиев, Мадина Бакирова, Ысык көл жаңылыктары үчүн Балыкчы шаарынан. Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктарга назар салдыңыздар. Саламатта туруңуздар.